Коридордо билим алып жаткан бул балдар Ош шаарындагы Самидин Алымкулов атындагы жалпы билим берүү мектебинин окуучулары. Аталган мектептин имараты 120 окуучуга гана ылайыкташкан. Бирок учурда бул жерде 650дөн ашуун окуучу билим алууга мажбур. Окуучулардын саны көп болгондуктан мугалимдер сабактарды 3 нөмөт менен өтүшүүдө. Класстардын жетишсиздигинин айынан айрым сабактар коридорлордо өтүлүп жатат. Ал эми акыркы сабактар кечки саат 19:30 гана аяктайт. Эми усулканабыз бардык кабинеттерди ушул окууканасына айландырдык. 3 сменага бөлүп, болушунча кабинеттерге жетиштүү кылып балдарды окутканга аракет кылдык. Кабинеттерди окутчу. Бул жакта шарт каралган, бардык шарты жакшы эле. Жылуулук жакшы. Ашканадагы бир класска деп ылайыкташып, бир класс эле ашкана кылганбыз. Ашканабыз жок, актовый залыбыз жок. Бул жакта каралган эмес. Эми Кудай кааласа жаңы мектеп курулса, ошонун ичинде каралат деп айтылды. Бул абал айрыкча алыс каймактан келип окуган окуучулардын ата-энелерин тынчсыздандырууда. Анткени балдар үйүнө кеч барып, ата-энелер кабатыр алып жатышкандыгын айтышууда. Мындан тышкары мектепте ашкана жана актылык зал каралган эмес. 7:30 барып калат. Жөө кетишет, кээде маршрутка болсо маршрутка чыгышат. Анан ошо дачада жашаган балдарыбыз бар, алар өтө кеч кетишет. Ошентип кыйналып атабыз азыр 3 смен болуп. Эртерээк бүтсө жакшы болот эле ушул мектебибиз. Самидин Алымкулов атындагы мектеп 3 корпустан турат. Алардын 2 авариялык абалда болуп, окуучуларга кооптуу болуп келген. Бул көйгөй мамлекет башчысынын көзөмөлүнө алынып, жаңы кошумча имараттын курулушу башталды. 3 имараттан турган. Биринчи имаратыбыз 2001-жылы курулган, экинчи имаратыбыз 1981-жылы курулган. Ал эми бул жаңы имаратыбыз 2014-жылы курулган. Бирок эки имаратыбыз бирөөсү ашар жолу менен курулгандыгына байланыштуу авариялык абалга жетип калган да. Жаанда да жанагы шыптан суу өтүп, полдору ширип калган болчу. Ал эми 1981-жылы курулган имаратыбыз дагы авариялык абалга жетип, шыптарынан суу өтүп, ушунчалык жылуулук түтүктөрү да эскирип калган болчу. Ошого азыр курулуш иштери жүрүп атат. Эми азыркы учурда биздин мектепте 600дөн ашуун окуучу окуйт. Биз жаңы мектеп курулуп жатканына аябай сүйүнүп жатабыз. Буга чейин шарттары жок класстарда окуп билим алчубуз. Эми буйруса заманбап жана бардык шарттары бар мектепте окуп билим алабыз деп сүйүнүп жатабыз. Биз окуучулар жана мугалимдер үчүн шарт түзүп берип жаткан өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровго терең ыраазычылык билдиребиз. Учурда куруучулар эски имараттарды бузуп, жаңы мектептин курулушуна жер даярдап жатышат. Аймакта атайын техникалар иштеп, жердин пайдубалын казуу иштери жүрүүдө. 11-февраль күнү бузуу иштери башталып, мына бүгүнкү күнгө котлованды даярдап жатабыз. Бул жерге заманбап 336 орунду 2 корпус мектеп курулат. Бардык талаптарга жооп берет. Сейсмикалык жактан 9 баллдан кем эмеске жооп берет. Техникалар иштеп жатат. Мына жамгыр жааганга байланыштуу улай болуп бир аз токтоп турабыз, бирок азыр иш башталат. Жаңы мектеп заман талабына жооп берген имарат болуп курулат. Анда окуучулар үчүн иш-чара өткөрө турган чоң зал жана ашкана да болот. Кошумчалай кетсек, быйыл Ош шаарында президенттин колдоосу менен 10 жаңы билим берүү мекемеси курулат.